Бүгүн Баткен аймагында ачылып жаткан социалдык объектилердин катарында Кадамжай шаарындагы Ромашка мектепке чейинки билим берүү мекемеси да бар. Анын ачылышына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров онлайн форматта старт берди. Жогоруда аталган соцобъектилерди ачууга уруксат берүүңүздү суранат. Уруксат ача бергиле. Эске салсак, Кадамжай районунун аймагында балдар бакчасына болгон муктаждыкты жоюу максатында Кадамжай шаарындагы Ибн Сина борбордук дарыканасынын имараты 2016 жылдын 4-июлунда Кадамжай шаардык мэриясынын балансына өткөрүлүп, аталган имаратта балдар бакчасын ачуу жагы каралган болчу. Учурда эски имарат оңдоп түзөөдөн өтүп, пайдаланууга берилди. Бул Ромашка балдар бакчасы 24-жылдын башында Баткен областына бөлүнгөн 500 миллиондук долбоордун негизинде 20 миллион акча бөлүнүп, тендердин негизинде 19 миллион 366 миңге жеке ишкер утуп алып, ремонт иштери капиталдык ремонттон өткөрүлүп, мына быйылкы жылы ишке берилип отурат. Быйылкы жылы ишке берилип, биз дагы жергиликтүү бюджеттен депутаттардын колдоосу менен 590 миң матрас, тамак пишируучу мештерине акча бөлүп берилип, ичиндеги бүт кемчиликтерди толук менен камсыздап берип, бүгүн толук ишке кирип ачылып отурат. Ромашка мектепке чейинки билим берүү мекемеси жалпысынан 90 орундуу, учурда 70 бала кабыл алынган. Бизге бул бала бакча аябай керек болчу. Биз бүгүн биринчи жолу келдик. Бала бакча аябай жарык, сонун. Биз балдарыбыз сонун тарбия алат деген үмүттөбүз. Эң сонун болду. Ушундай балдар бакчасы ачылышыга Кадамжай шаарынын тургандары муктаж эле. Муктаждыктын бир чекеси ачылды, мындан кийин дагы ачылат деген көп ниет максаттарыбыз бар. Бүгүнкү балдар бакчасына ачылышына президентибиз өзү баш болуп ачып бергени элди аябай кубандырып отурат. Мына ушундай жакшынакай көрүнүштөр Кудай буйрса дагы улана берсин деген биздин эң чоң максатыбыз. Президентибизге омат берсин, президентибизге күч кубат берсин, командасы менен жакшы иштерди аткарып атат. Ушул иштерди дагы кайра көп ойлогон максаттарын ишке орунтушка Аллахым өзү ыраазычылыгын өзү колдогон болсун. Аталган мектепке чейинки билим берүү мекемесинин ачылышы жергиликтүүлөр үчүн чоң саамалык болуп калды. Анткени Кадамжай шаарынын калкынын санынын өсүүсү менен балдар бакчасына болгон муктаждык жогору болчу. Асылкан Махамат кызы, Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.